Саламатсыздарбы? Менин атым Чолпон. 3 баланын энесимин. Түштүк Кореяда турабыз. Азыр балдарыбыз өспүрүм куракта болгондуктан бул жолу балдардын жеке өнүгүүсүнө арналган маалыматка кайрылайын дедим. Себеби көпчүлүк ата-энелер бала тарбиялоодо алардын жеке оюна көңүл бөлбөстөн өзүбүздүкүн таңоолаган учур көп кездешет. Ошондой эле мектепте жана жогорку окуу жайларда өзүн өзү өнүктүрүү боюнча атайын сабак каралбаганын билебиз. Анын кесепетинен көпчүлүк балдар чоңойгондон кийин ар кандай кыйынчылыктарга туш болушат. Ошондуктан балдарыбыз кичинекей кезинде эле жеке өнүгүүсүнө көңүл бөлсөк, келечекте өз ордун туура таап кетүүгө салымыбызды кошот элек деген ниетте бул маалыматка кайрылып калдым. Азыр айтып өткөндөй, балдардын жеке өнүгүүсүнө кичинекей кезинен көңүл бөлүү керектигин ар кандай маалыматтар аркылуу угуп жүрөбүз. Көп жыл мурун мен дагы еврейлердин үйдөгү бала тарбиясы жөнүндө тасма көрдүм эле. Ошондогу жакшы кеңештерди же жакшы ыкманы бүгүн бөлүшө кетейин. Бул маалымат корей тилинде болгонуна карабастан алдыга калтыра кетейин. Мүмкүн сиздерди кызыктырса, ушу сыяктуу маалыматты орус жана кыргыз тилинде издеп көрүңүздөр. Ошо тасмадагы еврей ата-эненин балдарына берген тарбиясынын кээ бир орчундуу жерлерине токтоло кетели. Аны мен кагазга түшүрүп алдым эле, аны сиздерге окуп берейин. Мисалы, 2-3 жашынан баштап өз алдынчалуулукка үйрөтө башташат экен. Байкасаңыздар, кичинекей чоңуна карабай, чоң бычакты кармап, нанды чогуу жасап жатышат. Тилге же билимге эрте жаштан эле ар кандай оюн, китеп окуу менен кызыктыра башташат экен. Ошондой эле көп балалуу үй бүлө болсо дагы ар бир баланын тилин таап, ар биринин мүнөзүнө жараша мамиле кылганга аракет кылышат экен. Мисалы 3 жаштагы кызы менен 4 жаштагы уулу бир нерсени талаша кетишти эле, энеси оңой эле уулусуна башка нерсени берип көңүлүн жайкап койду. Буга дагы кошумча еврей ата-энелер балдарга акчаны туура пайдаланууну кенедей кезинен эле үйрөтө башташат экен. Ошондуктан 1 жаштагы бала жерден тыйынды таап алса, оозуна эмес копилкага салат деген сөз да бар экен. Еврейлердин бала тарбиялоосу дүйнө жүзүндө белгилүү болгондой, Кореяда дагы көптөгөн берүүлөрдө, китептерде чагылдырылган. Бүгүн айтып өткөн тасма сыяктуу алардын кээ бирин көргөндө балдардын жеке өнүгүүсү кандай маанилүү экенин түшүнөбүз. Ошо боюнча бир аз тажрыйбамдан кошумчалай кетейин. Баланы туура тарбиялоо сыяктуу маалыматтарды кароо менен балдар үчүн өзүн өзү өнүктүрүү боюнча кандай маалымат бар экенине кызыгуу пайда болду. Анан китепканадан китептерди карап жатып, балдардын жеке өнүгүүсүнө, өзүн өзү өнүктүрүүсүнө арналган көптөгөн китептер бар экенин билдим. Ал кезде балдарыбыз 6-7 эле жашта болгондуктан биринчи ал китептерди өзүм окуп көрүп, андан кийин балдарды кызыктырганга аракет кылчумун. Азыр болсо балдар 10-11 жашта, 11-12 жашта болуп, өз алдынча китеп окуп калса дагы кечкисин чогуу китеп окуганга аракет кылып турабыз. Ошол китептерден тааныштыра кетейин. Китептер корей тилинде болсо дагы мазмуну менен тааныштыра кетейин. Себеби ушу сыяктуу мазмундагы китептерди балдарга арналган китептер болсо, кыргыз тилинде дагы таап окушуңуздар мүмкүн. Эң биринчи Тобоңи Тоңжаң деген китеп менен тааныштырайын. Тобоңи деген баланын банк китепчеси деген чыгарма. Буну биз балдар үчүн өзүн өзү өнүктүрүү боюнча китептерди жолуктурганда эң алгач окуган китептин бири. Бул китеп аркылуу биздин балдар акчаны туура пайдалануу, кичинекей кезден адатка айлантуу маанилүү экендигин үйрөнүшкөн. Бул жерден 5 класстын окуучусу Тобоңи деген каарман аркылуу күнүмдүк турмушта оңой иштерди аткаруу менен күнүмдүк пайдаланчу акчаны таап, аны туура пайдаланып, анын бир бөлүгүн банк эсебин ачып, ага чогултууну үйрөнүшкөн. Бул китептин уландылары дагы бар. Өтө кызыктуу болгондуктан балдар аябай көңүлдөн окушкан. Азыр сиздер дагы акчаны туура пайдалануу боюнча оңой аңгемелер болсо, алардан таап балдарыңыздарга 6-7 жаштан баштап
чогуу окуп аткарганга чогуу аракет кылсаңыздар балдар жакшы туура кабыл алышат. Ал эми кийинки китеп бул жакшы адат деген китеп. Аты айтып тургандай эле балдарды кичинекей кезинен жакшы адатка ээ болуу бул маанилүү экенин түшүндүрөт. Кыскача эле тааныштыра кетейин. Кийинки китеп болсо бул балдар үчүн элдешүү деген китеп. Бул китеп аркылуу мектепте классташтар бири-бири менен классташтар ортосунда бири-биринде келишпестиктер болсо, андан кийин кантип элдешүү керек экенин, негизи эле адам ортосундагы мамиле кандай маанилүү экенин ошондой оңой кызыктуу аңгеме аркылуу балдарга түшүндүрүлгөн. Бул болсо балдар үчүн адептүүлүк, ошол эле улууларды сыйлоо, кичүүлөрдү заттоо, достору менен жакшы мамиледе болуу, кыскасы өзүн кандай туура алып жүрүү керек, ошо сыяктуу кеп кеңештер айтылган. Бүгүнкү видеодо балдарды тарбиялоодо алардын жеке өнүгүүсүнө көңүл бөлүү маанилүү экени тууралуу сөз болуп өттү. Бул боюнча ой пикириңиздер болсо алдыга калтыра кетиңиздер. Анда эмесе сак саламатта болуңуздар.